Кайрадан Ош мамлекеттик университетинин Үмүт телестудиясы тарабынан даярдалган апта ичиндеги жаңылыктар менен таныштырып, студияда мен Жоомарт Караев, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү берүүбүздүн кыскача топтомдору менен таанышып алыңыздар. Ошмуга Махмут Кашкари Барцкани атындагы Чыгыш университетинин жамааты иш сапары менен келишти. Мындан ары дагы кызматташыбызды ушу күчөтүүгө, жакшыртууга ошо дагы бир өбөлгө түзөт деп ишенебиз. Ошмунун ректору Камбек Саков Европадагы бир топ жогорку окуу жайлар менен келишимдерди түзүүдө. Агрардык университет менен биз келишимге жетиштик. Себеби азыр мына биздин Кыргыз Республикасы бул агрардык мамлекет, демек агрардык маданиятты биз өнүктүрүшүбүз керек жана Ошму менен Анжан мамлекеттик медициналык институтунун ортосунда алмашып окутуулар жүргүзүлүүдө. Негизги максат бул жерде окуу процесси менен таанышуу, биздин профессорлордун лекцияларына катышуу. Билим берүүчүлөрдүн ортосунда спорттук мелдеш өткөзүлдү. Университеттин масштабында биз биринчи, экинчи, үчүнчү орундар үчүн оюнчуларды аныктайбыз. Медицина факультетинде ата-энелер менен окутуучулардын ортосунда жолугушуу болду. Ата-энелер мындай нерселерди күтпөдү элек, биз үчүн эң жакшы бул дагы биз дагы балдарыбызды мындан дагы жакшы ийгиликтерге жеткирип, Кыргызстандын мыкты дарыгерлери болуп даярдаганга өз чоң салымыбызды кошобуз. Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинде экинчи курста окуп жаткан студенттердин ата-энелери менен окутуучулардын ортосунда жолугушуу болуп өттү. Анда ата-энелерге окутуу программалары боюнча маалымат берип, студенттердин билим алуусу, алардын келечеги тууралуу кеңири талкуулар жүргүзүлдү. Бул тууралуу алдыдагы материалда көрө аласыздар. Алгач иш-чарага келген ата-энелер үчүн медицина факультетинин студенттери тарабынан даярдалган концерттик программалар тартууланды. Иш-чаранын жүрүшүндө ата-энелер окуу процесси менен таанышып чыгышты. Ошондой эле авиенс темасы, ички жана сырткы мобилдүүлүк, студенттер үчүн түзүлгөн заманбап шарттар боюнча маалымат алышты. Ош мамлекеттик университети жана студент деген иш-чарабыздын негизги максаты биздин студенттерибиздин ата-энелери менен тыгыз мамиледе болуу. Жана келечек муундагы биздин адистерди сапаттуу билим берүү үчүн биздин кардарларыбыз болгон ата-энелер менен мындан аркы байланышыбызды тыгыз байланышта жүргүзүп, окуу жайыбыздын негизги функциясы болгон билим берүү, тарбиялоо иштерин дагы алдыңкы ийгиликтерге деңгээлге көтөрүү болуп эсептелет. Билим берүүнүн сапатын жакшыртуу максатында ата-энелер менен суроо жооп, талкуулар жүргүзүлүп, мыкты окуп, коомдук иштерге активдүү катышкан жана үлгүлүү жүрүм-турум менен айырмаланган студенттердин ата-энелерине факультет тарабынан ыраазычылык баракчасы тапшырылды. Бул бүгүн ошол Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин ата-энелер чогулушу болду, экинчи курстар менен. Бул чогулушта биз үчүн ата-энелер үчүн эң жакшы нерселер айтылды. Студенттердин рейтинги, ошол факультетте эң жакшы окуган, билим деңгээли жогору студенттердин ыраазычылык каттарын бергендиги биздин ата-энелер үчүн эң жакшы болду деп айта аламын. Биз ата-энелер мындай нерселерди күтпөдүк элек, биз үчүн эң жакшы бул дагы биз дагы балдарыбызды мындан дагы жакшы ийгиликтерге жеткирип, Кыргызстандын мыкты дарыгерлери болуп даярдаганга өз чоң салымыбызды кошобуз. Ош мамлекеттик университетинде Махмут Кашкари Барцкани атындагы Чыгыш университетинин ректору Алмаз Ибраев баштаган делегация иш сапары менен келип кетти. Эки тараптуу жолугушууда кызматташуулар боюнча талкуулар жүргүзүлүп, келишимдерге кол коюлду. Айта кетсек, аталган университет Ош мамлекеттик университети менен кызматташкан 172 окуу жай болуп эсептелет. Жолугушуу тууралуу алдыдагы материалда. Махмут Кашкари Барцкани атындагы Чыгыш университетинен келген конокторду окуу жай жетекчилиги жана студенттер тосуп алышты. Жолугушууда Ош мамлекеттик университетинин окуу иштери боюнча проректору Расул Авазбеков сөз сүйлөп, окуу жайлардын ортосундагы ар тараптуу кызматташуулар университеттердин деңгээлин көтөрүүдө, билим берүүнүн сапатын жогорулатууда жакшы жемишин берерин белгиледи. Мындан 6 жыл мурда азыркы жетекчилик келгенде бир чоң концепция жарыяланган. Ош мамлекеттик университети бул ачык университет деген. Ошонун алкагында бир топ иштер жасалып атат.
Албетте, бүгүн сиздер дагы келип ушул кол коюу аземинде отургандыгыбыз бир эсе ошонун далили. Экинчиси биз экинчи тарабынан биз дагы ушундай өнөктөрсүз таап атканыбыз үчүн албетте кубанабыз. Дагы бир ирет кош келипсиздер. Махмуд Кашкари Барсхани атындагы Чыгыш университети 1999 жылы Кувейт мамлекетинин демеушүлөрү тарабынан негизделип, учурда билим берип келет. Тараптар кызматташуу жаатында пикирлешкен соң келишимдерге кол коюлду. Biz бүгүнкү күндө мына Ош мамлекеттик университети менен биргеликте Махмуд Кашкари Барсхани Чыгыш университети ушул расмий келишимге кол койдук. Эми бул келишимден мурда биздин эки университеттин ортосунда дагы кызматташуу болуп келген. Бул ошол эл аралык мамилелер кафедрасынын ортосунда жана ошондой эле тилдер кафедрасы жана араб тил кафедрасынын ортосунда эки университетте кызматташуу болуп келген, студенттер менен алмашуу, агайлардын ошо тажрыйба алмашуусу. Ошо менен бүгүнкү күндө келип мына азыркы өзүңөр көргөндөй расмий иш-чара болуп өттү. Себеби дегенде бизде азыркы күндө бардык университеттер ачык болуш керек, эшиктери ачык болуш керек, тажрыйбасы менен алмашып, үйрөнүп, байкы дүйнөлүк алдыкы тажрыйбалардан. Ошон үчүн бул расмий келишим мындан ары дагы кызматташуубузду ушу күчөтүүгө, жакшыртууга ошо дагы бир өбөлгө түзөт деп ишенебиз. Себеби дегенде ушул келишимдин негизинде эми студенттердин алмашуусу жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп атат жана ошондой эле биргелишкен иш-чараларды өткөрсөк болот. Бул илимий иш-чаралар, конференциялар, симпозиум, тегерек столдор сыяктуу. Өзгөчө Ош мамлекеттик университети көптөгөн тармактарда жакшы жетишкендиктерди көрсөтүп отурат бүгүнкү күндө Кыргызстандагы университеттердин арасынан. Ошондуктан биз жаш университет сыяктуу үйрөнүүгө, ошо тажрыйба алмашууга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Учурда Ош мамлекеттик университети дүйнөнүн 30дан ашык өлкөлөрүнүн 172 жогорку окуу жайлары менен кызматташып келет. Байланыштар негизинен студенттерди алмашып окутуу, мугалимдер ортосунда тажрыйба алмашуу, илимий конференцияларды, биргеликте долбоорлорду ишке ашыруу боюнча жүргүзүлүп келүүдө. Ош мамлекеттик университетинин ректору Каныбек Исаков Европа өлкөлөрүндө иш сапары менен жүрөт. Андагы бир топ жогорку окуу жайлары менен студенттерди билим алууга жиберүү жана башка кызматташтыктарды жүргүзүү боюнча келишимдерди түзүүдө. Азыр назарыңыздарга ректор Каныбек Исаковдун Чехия Республикасындагы Азаттыктын башкы студиясында берген маегин сунуштайбыз. Саламатсызбы? Ош мамлекеттик университетинин жетекчилиги ушул тапта Чехияда жүрөт. Алар Чехиядан сырткары Германиядагы университеттер менен келишим түзүп, студентти алмаштыруу маселесин чечкени жүрүшөт. Ошон үчүн ошол убакыттан пайдаланып биз Ош мамлекеттик университетинин ректору Каныбек Исаковду Праgadагы студиябызга кепке тарттык. Кош келипсиз. Рахмат. Мен билгенден силер Прагадагы жана Плзен шаарындагы эки университет менен келишим түзүүгө жетиштиңер. Дегенде ушундан баштасак, ал кандай келишим, кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат? Биз 2 күндөн бери Чехия мамлекетиндеги бир топ университеттерде жолугушууларда болуп атабыз. Ага чейин жазышып, байланыштар түзүп, кече Прага агрардык университети менен биз келишимге жетиштик. Себеби азыр мына биздин Кыргыз Республикасы бул агрардык мамлекет, демек агрардык маданиятты биз өнүктүрүшүбүз керек жана мына бизде мамлекетибиз негизинен ушул агрардык өлкө болгондугуна байланыштуу мыкты адистерди даярдоо биздин максатыбыз. Ошон үчүн Ош университетинде дагы ушул агрардык университет менен үндөш болгон, окшош болгон бир топ адистиктер бар. Ошол адистер менен биз кызматташуу боюнча келишимге кол койдук. Кайсы адистиктер? Биринчи кезекте бул экономика адистиги, андан кийин дизайн, ландшафттык дизайн боюнча, теплица чарбачылыгы боюнча, мал чарбачылыгы боюнча адистиктер биздин дал келет, биздин адистер менен. Анан ошолор менен биз договор келишим түздүк. Себеби
биздин студенттерибиз бул жакта 3 айдан 6 айга чейин, андан кийин окутуучуларыбыз да 1 айдан 3 айга чейинки өз ара алмашуу программасы боюнча тажрыйба алмашуудан өтсүн деген мына академиялык мобилдүүлүк деген программа. Андан тышкары биздин ушул агрардык проблемаларды биргелешип иштөө боюнча илимий изилдөө долбоорлору азыр эми бүгүнкү күндө мына Евросоюзда бир топ стипендиялык программалар бар. Erasmus Plus деген ушул изилдөөгө арналган, студенттерди алмашууга арналган. Ошол биз азыр Чехиялык университеттер менен өнөктөштүктү камсыз кылалы деп атабыз да. Себеби талап боюнча кайсы бир Европалык өлкө, андан кийин Борбордук Азиядагы университеттерден, анан дагы жанаша турган кайсы бир республикалардан 3 университет кириш керек да. Биз азыр ушул багытта бир топ өнөктөштөрдү издедик, таптык. Жана бир топ долбоорлорго кирип атабыз. Ошол Erasmus жана башка стипендиялык программадан тышкары өзүңөр келдиңер, э? Бул жерде биз бул өзүбүздүн жеке демилге менен эки университеттин ортосундагы өз ара сүйлөшүүлөрдүн негизинде гана. Эле каталышып эле, почтасына жазып эле. Алар менен мамилелешүүнүн формасы эми бүгүн электрондук байланыштар аркылуу байланышып. Канча студент качан келет ошондо сиздерден бул жака окуганы? Бизде мына агрардык университетке сентябрь айынан жаңы окуу жылынан баштап 10-15 студентти биз бул жака жөнөтөбүз. Адистер боюнча алар ушул бир семестр окуп кетет. Себеби азыр бизде баягы кредит сааттар боюнча окуу, болонский процесс, бакалавриат, магистратура, печ докторантура программалары булар сыяктуу эле бирдей болуп калбады. Баягы билим берүү бирдей мейкиндик болуп, булар биздин бааларыбызды тааныйт, предметтерди тааныйт, биз алардыгын таанып, агрардык университетке биз мына сентябрь айынан, ал эми бүгүн биз мына Батыш Чех университетинде болдук. Өзүңүз билесиз, бул жерде биздин 7 балабыз окуп кеткен, андан кийин 2 мугалимибиз келди. Азыр дагы 7 балабыз мына эртең бүрсүн келет атат. Ал эми ошол эле мезгилде Чех университетинен, Батыш Чех университетинен дагы бизге бир айлык программа менен барып келген студенттер болду да. Студенттерди кандай тандайсыңар? Бизде Кыргызстанда чыр чугуп атпайбы? Мисалы, буга чейин деле чыгып келет атат, колунда барлардын, байлардын, бийлиги барлардын балдары келет деп. Силер кантип тандайсыңар? Ошондой балдар өтүп кетпейби? Бул жерде карапайым адамдардын балдары келеби Европага? Сөзсүз түрдө кечеге келген балдардын бирөөсүнүн да бала атасы чоң же бир кызматта тургандар жок. Себеби балдардын ынтызарлыгына жараша. Биринчи кезекте алар эркин англис тилинде сүйлөш керек. Ал эми экинчи критерий өзүнүн предметтик сабактарын мыкты билиш керек, умтулган алдыга. Андан кийин артыкчылык чех тилин үйрөнүүгө кызыккандарга берилет. Себеби бул жерде тандоо кантип жүрөт? Тандоодо ошол ар бир факультет өзүнүн атайын конкурс жарыялагандан кийин келип туруп ошол шарттардын негизинде тандайт. Анан бул жерде чыкпайт. Себеби азыр бизде эң чоң маселе ошол студенттер өздөрү бири-бирин көрүп турат баягы рейтингден. Ким жогору кетип атат. Бул биринчи курстан башталган ар бир студенттин кыймыл аракети баягы электрондук башкаруу көрүнүп турат да. Ошол жерде реалдуу ачык айкын болот. Анан бул жерде ошол умтулган балдардын баарында эле мүмкүнчүлүк бар. Ким барам десе ошого аракети болгон болсо эч кимге толук жок. Тескерисинче биз азыр кээ бир программаларга адам таппай калган учурларыбыз да жок эмес. Сиз жана студияга чейин айтып кеттиңиз, 10+10 деген бул кеминде 10% студентибиз чет өлкөлөрдө окушу керек жана чет өлкөдөн кеминде 10% студент келиши керек депчи. Ушундай болуп атабы азыр? Ушул программа жөнүндө айта кетсеңиз. 10+10 деген бул 4-10 да. Биринчиси бизде 10%тен кем эмес студенттердин катышы чет өлкөлүктөрдүкү 10%тен кем эмес болушу керек. Азыр бизде 14%. Өзүңүз билесиз, экспорт. Чет өлкөлүктөр Ошмуга барган. Бизде билим экспорту аябай жакшы өнүккөн да, 3,5 миңге жакын студентибиз бар. Ал эми бир жылда 1,5 миңге жакын балдарды биз алыскы чет өлкөлөргө чыгарып атабыз. Андан 5% бул, Ошмуда мен билгенден 30 миң студент. Эгерде күндүзгү бөлүмдү алып караган болсок, 7-8%ке барат да. Ал эми андан тышкары ички мобилдүүлүк боюнча Ош декларациясынын негизинде биз регионалдык университеттерге да чыгарабыз. Ошондо бир 2 миңдей балабыз азыр сыртка чыгып атат, бир учурдачы. Ал эми мугалимдерибизде бул көйгөй бар. Себеби мугалимдерибизде бир жылына биз 300дөй мугалимдерди сыртка чыгарып атабыз. Ал эми бизге чакырылган баягы гостевая лекция деп коет, конок лекция түрүндө биздин чет өлкөдөн келген профессорлордун саны бир 4-5%ке. Айрым адистерде жакшы кеткен, айрым адистерде бул маселеде тоскоолдуктар бар. Себеби биз эми жалпы дүйнөлүк билим берүү интеграциясынан артта калып кетпеш үчүн, эч болбосо теңелиш үчүн биз ар бир жерде жаңылыкты издеп, ошол жаңылыкты алып жүрүүчүлөрдү өзүбүзгө чакырып, же болбосо жаңылыкты үйрөнүп келүүчүлөрдү сыртка чыгарып, ошол ар бир адамдын жан дүйнөсү аркылуу болсун деген аракет болуп атат. Бул өтө жакшы программа. Умтулуп атабыз. Умтулуп бул эми идея да биз үчүн алдыбызда турган. Эми чет өлкө деп сүйлөшүп аткан учурда, ошол эле учурда мынакей бизде Кыргызстанда айылдар да, алыс айылдар көп эмеспи?
университеттерге келип кайсы окуу жайына, кайсы кесипке тандасам, тапшырсам деген маселеде кыйналышат да, аябайчы. Ошол мына дагы келген атат, окууга тапшырчу мезгил, силер ошондой башы каткан ата-энеге, башы каткан абитуриентке кандай жардам бересиңер? Ушундай жаңы бир ыкмалар утурлап баруу системдери болуп атабы силерде? Сөзсүз бизде баягы кесипке багыт берүү иштери деген бул советтик системадан калган усулдар менен иштеп жүрбөдүк көп жыл. Ал эми азыр бизде мына 2 жылдан бери ар бир мектептин бүтүрүүчүсү менен биздин тиешелүү бөлүмдүн жаш мугалимдер, студенттердин активдери барып ар бир бүтүрүүчүгө анкеталык суроолорду берет жана ошонун негизинде биз консультация да беребиз да. Сен мына адистикке кудуретиң жетет экен, бул адистикке тапшырсаң сенен мыкты адис чыгат деп. Андан кийин биз ошол улуттук тестирлөөгө даярдоо курстарын ачып баларды үгүттөп атабыз. Андан тышкары мектеп бүтүрүп эртең мен абитуриент болом деген каалоосу балдардын азыр 7,5 миң, 8 миңге жакын абитуриенттердин базасын түздүк да. Биз аларга күндө университетте болуп аткан жаңылыктарды, абитуриент үчүн керектүү болгон анан алардын суроо жоопторуна маалымат берип, алар менен түздөн түз иштөөдүн жаңы заманбап жолдоруна өттүк да. Бирок бул деле азырынча жыргап кеттик деп айтыштан алыспыз. Бул башталып аткан демилге 8,5 миң абитуриент чогултуу деле бул чоң иш. Бирок биз ар бир катмар менен ошол эң башкысы билим. Экинчи дагы бир жакшы ишибиз мына региондорду өнүктүрүү жылына карата биз азыр Ош областынын Жалал Абад, Баткен областарынын көпчүлүк жерлеринде мына 7 райондо быйылкы жылы Ош университетинде гимназияларын чалдып атабыз. Ал жерде жөндөмдүү, таланттуу балдарды алып, өзүбүздөн күчтүү окутуучуларды, профессорлорду жөнөтүп, ал жерде бир жакшы билим берүү моделин түзүп, улуттук тарбия жана заманбап билимге айкалышкан бир жакшы билим берүү гимназияларын түзөлдүк. Кадимки эле гимназия, мектеп сыяктуу эле. Себеби биз муну практикаладык. Университетте азыр 3 гимназия бар. Бул биз тажрыйба бизге жетиштүү да. Силерге абитуриенттерди даярдап берет алар. Ал жерден өзүбүздүн потенциалдуу студенттерибизди алабыз деген үмүтүбүз бар. Ошмунун бюджети мурда Ош шаарыныкынан дагы чоң экени айтылып келчү да. Анан кийин эле калааныкы өсүп кетпеди. Бирок ошентсе дагы андан кийинки убактарда Ошмунун бюджети канча, кайда куройт, кантип куройт айтылбай келатат да. Силер ачыксыңарбы? Канча акча топтоп каяка курутасыңар? Биз өтө ачыкпыз, себеби Ош мамлекеттик университетинин камкорчулар кеңеши биздин жыл сайын отчетубузду бекитет жана отчетубузду сметаны түзүп атканда алар бекитет. Жана окумуштар кеңешинде биз жыл сайын атайын китепче түрүндө жана Нур гезитинин атайын санында биз эсеп кысап берген мындай ачык университетпиз да. Биз да окуп койбойлу. Ошон үчүн бизге инвестиция берип атат, ошон үчүн коомчулукта мындай ишенимдүүлүк өтө чоң. Ош мамлекеттик университетинин бюджетинин 60%га жакыны бул айлык акыларга кетет мугалимдерде. Андан кийин коммуналдык төлөмдөр, эми түрдүү чыгымдар бар. Мына электр энергиясынан баштап суу, газ, жатаканаларды кармоо, андан тышкары налогторду төлөйбүз биз тиешелүү. Анан акыркы мезгилде биз мугалимдердин эмгек акысына кескин түрдө жогорулатууга жетиштик да. Бүгүн Кыргызстандагы ата мекендик окуучулардын арасында биз 1-орунда турабыз. Орточо канча айлык акы? Бул жерде илимдин докторлору 35 миңден 40 миңге чейин көтөргөн жүгүнө жараша окуу. Ал эми илимдин кандидаттары 25 миңден 35 миңге чейин, катардагы окутуучу 17 миң. Бул эми өтө жакшы көрсөткүч деп айтар элем бүгүн Кыргызстандын шартында. Ошондо жалпы орточо бюджет канча силерде? Ош мамлекеттик университетинин бюджети 800 миллиондун айланасында. Бирок мен бир нерсени айтып койсом болот да, биз бул негизинен биз ата мекендик студенттерден эң төмөнкү деңгээлдеги контракт төлөмдөрүн алабыз. Себеби региондо жайгашканбыз, биз негизинен билим экспорт аркылуу, чет өлкөлүк студенттерди тартып, билимди сатуу аркылуу, интеллектуалдык товарды сатуу аркылуу биз каражаттарды заманбап жолдор менен издеп атабыз да. Анан көбүнчө мына айтар элем, акыркы 3 жылда биз $5 миллион грант алдык. Бул кредит же бир башка бир нерсеге милдеттендирилген эмес. Ошол чет өлкөлүк өнөктөштөр, ошол Кытайдан, Турциядан, Евросоюздан кайтарымсыз биздин демилгелерди колдоп, бизге акча берип аткан грант берүүчүлөр бар. Мына акыркы жылдарда Ош мамлекеттик университети 13 жаңы окуу корпус курду. Акыркы 3 жылда 13 жаңы инфраструктура. Акыркы 3 жылда 13 жаңы окуу корпустарын курду да. Ал университеттин өзүнүн жеке каражаттары жана инвестициялык каражаттар менен да. Эгерде 13 окуу имараты, жатаканалар бул оңой эмес. Эгерде коомдо ишеним болбосо, элде ишеним болбосо, анда биз эмне үчүн, мисалы үчүн башкаларда сураш керек да, мына 70 жылдан бери сен канча имарат салдың деп сураңыз, анда Ош университетин салыштырып караганда менимче орду көрүнөт деп ойлойм. Сизге чоң рахмат. Анда урматтуу көрөрман, угарман, биз менен
Бүгін Ош мамлекеттик университетинин ректору Каныбек Исаков маектешти. Каныбек агай жолун улап, эртең Германияга сапар алмакчы. Сапарыңыз байсалдуу болсун анда. Рахмат. Ош мамлекеттик университети менен Андижан мамлекеттик медициналык институтунун ортосунда академиялык мобилдүүлүк программасы аркылуу студенттерди алмашып окутуулар жүргүзүлө баштады. Учурда Ош мамлекеттик университетинин 10 студенти Андижан мамлекеттик медициналык институтуна билим алууга жөнөп кетишти. Ал эми Андижан мамлекеттик медициналык институтунун 10 студенти билимин өркүндөтүү үчүн окуу жайга келишти. Бул тууралуу кеңири сюжетте. Андижан мамлекеттик медициналык институтунан келген студенттер Ош мамлекеттик университетинин өнүктүрүү жана эл аралык байланыштар боюнча проректору Абдыгана Абдувалиевдин кабыл алуусунда болушту. Жолугушууда проректор бул иш-аракеттер окуу жайлар ортосундагы кызматташтыктардын алгачкы жемиши жана мындан ары аткарылуучу иш-аракеттер да ийгиликтүү жүргүзүлөрүнө ишеним билдирип, Ош мамлекеттик университетине билим алуу үчүн келген студенттердин окууларына ийгилик каалады. Андижан мамлекеттик медициналык институту менен биз атайын келишим түзгөнбүз. Ошонун алкагында бир топ иш-чаралар пландаштырылган, илимий конференциялар өткөрүлөт, ал жактан профессорлор келип бизге лекция окуп, биздин профессорлор ал жака лекция окуп атышат. Жана тажрыйба алмашуу боюнча ошондой эле өтө маанилүү бул академиялык мобилдүүлүк, студенттерди алмашуу. Азыр бүгүн биринчи академиялык мобилдүүлүккө карлыгаштары келди деп айтат элем. Анткени 10 студент Андижандан келип атат, бизден 10 студент ал жака кетишти. Негизги максат бул жерде окуу процесси менен таанышуу, биздин профессорлордун лекцияларына катышуу, ошондой эле больницаларда практикаларды өткөрүү. Биздин студенттерибиз деле ошондой болот. Мындан ары дагы бул багытты иштетип күчөтөбүз. Ал эми Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин дарылоо иши жана педиатрия адистиктеринин 4-5 курстарында окуган 10 студент Андижан мамлекеттик медициналык институтуна билим алып келүү үчүн жөнөп кетишти. Эки окуу жайлардын академиялык мобилдүүлүк багытындагы келишимдерине ылайык студенттер 10 күн билим алып, аталган окуу жайдын билим берүү программалары менен жакындан таанышып келишмекчи. Biz Andijon davlat tibbiyot instituti talabalari 10 nafar talabalari. Биз Андижан мамлекеттик медициналык институтунан бир канча студент Ош мамлекеттик университетине билим алуу үчүн жана тажрыйба топтоо үчүн келдик. Мындай мүмкүнчүлүктөргө шарт түзгөн эки өлкөнүн президенттерине, ошондой эле окуу жайлардын ректорлоруна ыраазычылык билдиребиз. Qirg'iziston Respublikasi prezidentiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ош мамлекеттик университетинин жалпы окутуучулары үчүн спорттун бильярд жана баскетбол түрлөрү боюнча спартакиада өткөзүлдү. Ар бир факультеттин окутуучулары активдүү катышып, жеңүүчүлөр сыйлыктар менен сыйланышты. Бул тууралуу кийинки сюжетте. Мырзалар арасында өткөзүлүп жаткан спартакиадага мугалимдер жана жалпы кызматкерлер катышты. Алгач оюнду окуу жай жетекчиси Каныбек Исаков ачып берип, жамаатка ийгилик каалады. Бул спорттук иш-чара окуу жайдын жетекчилиги жана профсоюз комитети тарабынан университеттин кызматкерлеринин ортосундагы ынтымакты чыңдоо жана сергек жашоо образын тартуулоо максатында уюштурулган. Урматтуу кесиптештер, агайлар, агалар, эмилер дегенде ушу бүгүн жалпы Кыргыз Республикасынын чегинде мурдагы Советтер Союзунда деп айтсак да болот. Атамекенди коргоочулар күнү белгиленип атат. Атамекенди биз дайыма эркектер катарында биз Атамекенди коргоочулар катары эркектерди, мырзаларды байрамы менен деп куттуктап үйрөнүп калганбыз. Себеби эгерде мекендин башына бир оор күндөр түшсө, эркектер дайыма мекен чегинде болот. Тынчтык күндөрдө дагы ошо мекендин жүгүн тарткан, үй бүлөнүн жүгүн тарткан, мекеме ишканалардын жүгүн тартканда булар эркектер, мырзалар. Ошон үчүн мен баарыңыздарды бүгүнкү Атамекенди коргоочулар күнү менен чын дилден куттуктайм. Оюн кызуу жүрүп, агайлар бильярдты мыкты ойногондорго колдоо көргөзүп жатышты. Ош мамлекеттик университетинде мындай спорттук мелдештер айымдар жана мырзалар арасында байма-бай өткөзүлүп турат. Аягында мыкты оюнчулар алдыга чыгып, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Ош мамлекеттик университетинин профсоюз комитети тарабынан ошо жылда салтка айланып калган бильярд турнири бүгүн өткөрүлүп атат. Негизден бардык структуралардан, факультеттерден, колледждерден 30га жакын оюнчу катышып атат. Биз жылда ошо структуралардын өздөрүндө оюнду уюштуруп, мыкты оюнчуларды ошол жыйынтыктоочу мындай финалдык мындай турнир десек да болот. Ошо университеттин масштабында биз биринчи, экинчи, үчүнчү орундар үчүн оюнчуларды аныктайбыз. Андан ары окуу жайлар аралык оюндарга
биз мындай мыкты оюнчуларды тандап алганга мүмкүнчүлүк болот. Ал эми айымдар арасында спорттун волейбол түрү боюнча спартакиада уюштурулду. Жалпы окуу бөлүмдөрүнөн чыккан командалар активдүү оюн көрсөтүшүп, көрүүчүлөрдүн колдоосуна ээ болушту. Жалпы оюндун жыйынтыгында жеңип чыккан командаларга сыйлыктар ыйгарылды. Мындан сырткары эң жашы улуу оюнчу, мыкты коргоочу, мыкты чабуулчуларга да өзгөчө белектер тапшырылды. Белгилей кетсек, Ош мамлекеттик университетинин айымдар арасында түзүлгөн командасы Борбор калаада окуу жайлар арасында волейбол боюнча спартакиадада 1-орунду камсыз кылышкан. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Ушул жана башка маалыматтар менен Ош Суу Чекит KG сайтынан жана YouTube'да каналыбызга катталып көрсөңүздөр болот. Кызматыңыздарда мен Жомарт Караев болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта калыңыздар.